Саламатсыңарбы? Бүгүнкү темабыз YouTube боюнча. Негизи YouTube'да акча иштесе болот. Кантип жазат, ошолордун фишкаларын кичине аз-аздан айтып берейин. Эми YouTube'дан иштеш үчүн адам өзүндө кызыгуу болуш керек. Биринчиден мен өзүм сүйлөгөндү жакшы көрөм. Ошон үчүн көп жылдан бери мен ушул YouTube'да иштегениме 6 жыл эмес, 7 жыл кетип атат. Мен сүйлөгөндү жакшы көрөм. Анан кийин мындай интернеттен карап эле поп фильтрлер керек болот да. Ошолорду мындай капрон болот. Капронду эле түгөкөнүз кошуп эле ороп, анан линейканы коюп, мына жерине петличканы коюп деле ушинтип жаза берсе болот. Себеби сүйлөгөнүбүздө буну эч ким көрбөйт да. Силердин үнүңөр эле керек болгон болсочу эгер. А эгерде зрительге моуну дагы видеого тартам десеңер, анда поп фильтр атайын сатып алсаңар болот. Бирок буну деле ошондой коюп кое берсеңер болот. Бирок эми азыр баштайм деп атсаңарчы, бирок акчаңар болуп, поп фильтр алып көп эле акча кетирип иштейм десеңер деле болот, эгер акчаңар болсо. Анан эгерде акчаңар жок болгон болсо, жөн эле биринчи жөн эле телефондон эле баштап эметсеңер болот. Бирок баары бир компьютер, ноутбук керек болот баары бир. Андан кийин ушундай эң биринчи микрофон жакшы болуш керек да. Анан кийин эгерде үнү жок, жүзү жок тарта турган болсоңор, анда жөн эле кыла берсеңер болот. Анан балдарга арналган болот, анан кийин чоңдорго арналган болот да. Эми негизи YouTube'да иштесе болот, бирок азыр эми көбөйүп кетти да ютуберлерчи. Мен мисалы үчүн ютуберлер боло электе мен баштагам да негизи, бирок анча деле көңүл бурган эмесмин ага. Кээде эле хобби сыяктуу эле машыгып келгем. Азыр болсо ошон эми мисалы мага күндүгө доход келип турат да, аз болсо дагы доход. Эми аз деп айтпайм, эми доход кирип турат, баары бир түшүп турат күндүгөчү. Эми бул ошол кызыксаңар, анан кийин эми көп жыл болот, бирок көп жыл эми фишкасы мындай, ошол керектүү элге керектүү нерсени жазышыңар керек да, чыгарышыңар керек.